Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар. Буюрса сиздер менен бүгүнкү сабагыбыз Курандагы Зилзал сүрөсү туурасында болмокчу. Исламдын иман түркүктөрүнүн бири албетте ахиретке ишеним келтирүү болуп эсептелет. Эң биринчи санай турган болсок, биринчи Алланын бар экенине ишенүү. Аманту биллах ва малаикатихи, анын периштелеринин акыйкат экендигине, чын экендигине ишенүү. Мына ошону малаика деп айтабыз, периштелерине ишенүү. Ва кутубихи, Аллах Таала тарабынан жиберилген бардык китептердин акыйкат экендиги, акыркы китеп Куранын акыйкат экендигине ишенүү бул иман негиздеринин бири болуп эсептелет. Ва русулихи, ошондой эле жиберилген пайгамбарлардын ар бирине ыйман келтирүү момундун, мусулмандын парзы болуп эсептелет. Вал яумил ахири, ошондой эле акырет күнүнүн бар экендигине ишенүү. Бул дүнүйөнүн аягы акыреттин башталышы менен болот деп ишенүү. Ар дүнүйө бир акыреттин бир талаасы, ар бир жашоо акырет үчүн даярдык талаасы болуп эсептелет. Бул дүнүйөдө ар бир момун, мусулман өлүмдү бул жок болуп кетүү деп айтпайт. Өлүм бул көчүү, акыретке көчүү. Ошондуктан момундун ишеним негиздеринин бири болуп эсептелген бул акырет күнүнө ишенүү. Вал баъс баъдал маут. Андан кийин албетте өлгөндөн кийин кайра тирүүлүүгө ишенүү, жана ошондой эле жогорудагылардын ичинде кошуп айтайлы, бардык жакшылык жана жамандык Аллахтан деп билүү, мына ушу иман түркүктөрүнүн негиздери болуп эсептелет. Бүгүн сиздер менен буюрса ушул акыретке болгон ишенимге байланышы түздөн түз болгон Зилзал сүрөсү туурасында сөз кылабыз. Зилзал сүрөсү бул мадани сүрөлөрдөн болуп эсептелет. Маккада түшкөндүгүндө айткандар болгон. Анткени себеби Зилзал сүрөсүнүн усулу, методу бул макки методдорго кирет да. Маккада билесиздер, капырлар, мушриктер, ишенбегендер көп болгондуктан Алла Таала көбүнчө акыреттин акыйкат экендиги, кыямат сөзсүз боло тургандыгы, ошого даяр болуу керек экендиги, Алла Тааланын жалгыз бир экендигине ыйман келтирүү, жакшылык жамандык бүт Аллахтан экендиги сымал бүт ыйман негиздерин, ишеним негиздерин, акыйда негиздерин ичине камтыган сүрөлөр, аяттар Макка аймагында түшкөн болуп, макки аяттардын тобуна, методуна кирет. Зилзал сүрөсү да бизге ушул кыямат туурасында көбүнчө маалымат бергендиктен макки деп да айткандар бар, мадани деп да айткандар бар. Эми аятта кыямат туурасында сөз болуп, Алланын буйругу менен Исрафил периште сурнайын чалганда жер бетиндеги бардык нерселердин өлө тургандыгы, бир да нерсе кыймылга келбей жок боло тургандыгы бул кыяматтын болгон күнү болуп эсептелет, болгон учуру болуп эсептелет. Мына ошондо көптөгөн аяттарда бир эле Зилзал сүрөсүндө эмес, Алла Таала Зилзал сүрөсүнө мындай метод колдонулуп атат. Бирөөсүн айтып, жалпы кыяматка белги айтылып атат десек де болот да. Себеби кыямат күнү болгондо бир эле жер титиреп, жер силкинип, жер өзүнүн табиятын толугу менен өзгөртпөйт. Бардык нерсе ошондой болот. Жердин үстүндөгү тоолор, зоолор, бардык асмандар жана суулар, дегеле ушул бүткүл 18.000 аалам бардыгы кыяматтын таасири астында калып, анын эч бир нерсе анын сыртында калышы мүмкүн эмес экен. Ошолордун ичинде кандай инсандар бири-бирине күбөлүк берип, бири-биринин кылган иштерине, жакшылыгына, жамандыгына күбө болгондорун айткандай, жер дагы айта тургандыгынан сөз болот. Жер дагы өзүнүн үстүндөгү
койнундагы катып турган нерселерди сыртка чыгарат. Ошондой эле жер эмне болуп аткан болсо, ошол болуп аткандарды кийин Алла Таалага кабарын берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде буйрат, жер бул эне дейт. Кандай эне баласыга эмне болуп аткандыгын толук курсагында баланын баарын сезип аткан болсо, жер дагы өзүнүн үстүндөгү, астындагы, койнундагы бардык нерсени жер сезип билип турат. Күн келет, Алла Таала ага ошондой вахий кылган, ошондой тапшырма милдет жүктөгөн, жер өзүнүн үстүндөгү, ичиндеги болуп аткан бардык окуяларды Аллага айтат. Ага күбөлүк берет, күбөлүккө өтөт. Андан сырткары бир эле жер эмес. Башка аяттарда дагы көптөгөн аяттарда далилдер айтылат. Инсандын дене мүчөлөрү дагы инсанга ошол болуп аткан иштерине, болгон иштерине бүт күбөлүк берет. Инсандын териси, инсандын колу, инсандын ошол көзү деги эле бүт дене мүчөлөр инсан үчүн күбөлүк өтөт. Алла Таала аларга өзүнө жараша бир тил берет, өзүнө жараша маалымат айтуу мүмкүнчүлүгүн берет. Ушул биз мына ушуну билишибиз керек. Алла бизди көрүп турат. Алла Таала бизди көрүп турат. Биз балким инсандар бири-бирибизди көрбөйбүз. Ал менен Алла Таала ар бирибизди көрүп турат деп билишибиз керек экен. Бул бир мисал эле жерден сөз болуп атат аяты каримада. Алла Таала буйруп атат: Аузу биллахи минеш шейтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. İza zulzilatil ardu hurrikat li qiyamis sa'atil zilzalaha tahrikaha aşşadid el munasib li izamiha. Allah Taala buyurdu, jer özüne жараша bir silkingen mezgilde deydi. Kıyamet günü kelgen mezgilde jer özüne taandık bir silkünүү menen uşunçalık silkinet, titreyt. Bul silkünүү, bul titirөө, урматтуу агайын туугандар, жер титиреди, 5 балл болуптур, 8 балл болуптур, 9 балл болуптур дегенге окшобойт. Бул ушунчалык бир айбаттуу титиреш. Бул титирөө болгондо жердин бетинде эч нерсе калбайт. Жердин үстүндөгү казык болуп кагылып турган зоолор, биз көрүп турган зоолордун 3төн 1-ин эле көрүп турабыз. 3төн 2-синен артыгы жердин түбүнө жайгашкан. Мына ушу зоолор бардыгы чаң сымал, ошол кыпын сымал абага учуп кете турган күн келет экен. Суу ташкындап, эч бир нерсе ордунда калбайт. Жерде тегиздик, түз-түздүк болуп, чуңкур, бийиктик деген нерсенен сөз болбойт. Мына ошол мезгил бул жердин титирөөсү. Эч эле окшошу болбогон титирөө деп айтсак болот да. Эмне үчүн? Себеби жерди Алла Таала ушундай жаратты, өзүнүн улуулугуна, өзүнүн чоңдугуна карата Алла Таалага титирөөнү дагы мына ошентип улуу кылып берип коет экен. Ва ахраджатил арзу асқалаха. Жер ошондо ошол силкингенде бир силкинет жер, бүт нерсе кыйрайт, бардык нерсе өлөт. Эч бир жандык калбайт. Жан жаныбар болсун, курт кумурска болсун, инсан болсун, ошондой эле бардык нерсе ушул чаң кыпынга айланган, ушу түздүккө айланып кетет. Бул дагы акылга сыярлык нерсе да, урматтуу агайын туугандар. Биз кичинекей эле жер титирегенде кандай ойлойбуз? Эми бул Алланын бир белгиси, Алланын бар экенинин белгиси, жердин убактылуу жаратылгандыгынын белгиси, жер түбөлүктүү эмес экендигинин белгиси көрсөтүлүп турат бул жерде. Жердин да бир жаралышы бар экендигинин белгиси. Эгерде бул жер аманатына дагы инсан кыянат кылбаса, албетте Алла Тааланын алдында жер жакшы күбөлүк берет. Эгерде жерге кыянатчыл мамиле кылынганда, жерге дагы бир зомбулук мамилеси кылынганда, Аллах Таалага жер дагы өзүнүн арзы муңун, өзүнүн үстүндө болуп аткан иштерди айтат экен. Эми ва ахражатил арду асқалаха, жер титирегенде, кыямат келгенде, сурнай чалынганда, бардык нерсе өлүп жок болгондо,
жер өзүнүн койнундагы күнүзаха бүт казыналар деп айтылып атат. Бул жерде маутаха фаалкатха ала захриха, жер өзүнүн сыртына, бетине бүт чыгарып коет экен. Кылымдар бою камтылып жаткан нерселер бар жердин койнунда. İnsanдар бар, ата бабалар бар, бүт инсандын насли камтылып турат жердин койнунда. Топурак айланып кеткен, казыналар дейбиз же башка нерселер дейбизби? Ошол жердин астындагы кең байлыктарбы? Бардыгын жер өзүнүн сыртына чыгарып коет экен. Бардыгын тегиздеп чыгарып коет экен. Мына ошондо вакалал инсан ал кафиру бил ба'с. Ошондо инсан айтат экен. Бул жерде инсан деп атат, урматтуу агайын туугандар. Себеби инсан дегенде биз билебиз, Курандын усулу, ыкмасы ушундай, көбүнчө капыр деп айтпайт. İnsan деп айтат. Себеби ошол инсан да бир күн иманга келиши эске алынып, ошол сыпаты менен инсан деген сыпат менен кайрылып атат да. Ва қалал инсан, инсан дегенде ал кафир. Кафир инсан айтат деген Mufassir Suyuti bizge malumat berip atat. Bil ba's, ölgönden keyin tirilүүnü жокко чыгарган. Bizdi bul tabiat jarattı, kayra tabiat bizdi жок кылат, biz toprak aylanıp ketebиз. Andan keyin жашоо жок. Bizdi zaman jarattı, uçur jarattı деген bir materialistik көз карашты камтыган, Allah'ın бар ekendигин чаңган, ошол идеалистик нерселердин бардыгыны танган инсанды капыр деп айтсак, ошол капыр инсан айтат экен. Ва қалал инсан, инсан айтат: "Малаха инкаран литилкал хала." Ушул авалды инкар кылгандыгы үчүн, ушул авалды жокко чыгаргандыгы үчүн айтып атат. Жокко чыгаргандыгы үчүн. Урматтуу агайын туугандар, биз сиздер менен азыр Зилзал сүрөсүндө сабагыбызды уланта беребиз. Яума изин тухаддису ахбараха. Ошол мезгилде жер өзүнүн кабарларынын баарын айтат. Жер үстүндө астында болгон иштердин баарын айтат. Тухберу бима амила алейха мин хайрин ва шаррин. Жер өзүнүн үстүндө астында болгон бүт жакшылык жана жамандык нерселердин баарын жер кабар берет экен. Bi anna rabbaka awhalaha. Antkeni Rabbin aga ошондой кабар берди дейт. Вахий кылды дейт. Бул жерде вахий дегенден сөз кылабыз, урматтуу агайын туугандар. Вахий бул ар бир жаратылышка, ар бир жаратылыштын мүчөсүнө Аллах Тааланын жүктөгөн, койгон милдеттеринин жыйындысы катары. Айтайлы, сууга Алла Таала ошондой бир сыпат берген. Суу ошондой кызмат кылат. Жан жаныбарлар ошондой кызматын кылат. Жерге да Алла Таала ошондой вахий берген. Жерге берилген вахий Алла Таала сен үстүңдө болгон нерселерди, койнуңда жаткан нерселердин баарынан кабар бересиң дейт. Жерге ошондой убада берилген, баарын кабар бересиң деп. Жер мына ошону эч кынтыксыз, эч бир каршы чыгуусуз жер кабар берет экен. Жерге Алла Таала ошондой бир тапшырма койгон, жер өзүнүн үстүндөгү, койнундагы нерселердин бардыгын кабар берет. Би анна Rabbaka awhalaha. Antkeni Alloh Taala jerga ошондой тапшырма берген. Жерге ошондой вахий берген. Ай амараха, буйрук берген деп айтсак болот экен. Жер Аллахнын ошондой буйругун аткарат. Bizalika fil hadisi tashhadu ala kulli abdin aw amatin bi kulli ma amila ala zahriha. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва салламдын куттуу бир хадисинде айтып атат. Жер ар бир эркек аялга, ар бир кул, жария болсун, эркек болсун, ар бир инсанга жер күбөлүк берет экен. Анын үстүндө болгонду окуясын. Себеби бир да жандык жок жердин үстүндө баспасын.
Bir da insan жоқ, жердің üstünde төрөлбөсүн. Bir da insan жоқ, жерди пайдаланбасын. Мына инсанга жер күбө болуп, инсанга жер бардык нерсенин маалыматын айтат экен. Яума изин ястурун нас. Ошондо инсандар кыяматта bir сурнай чалынганда бардык нерселер өлүп, бардык нерселер жокко чыккандан кийин, кайрадан сурнай чалынгандан кийин яума изин ястурун нас, инсандар чыга баштайт экен. İnsanlar tirilet ekinci surnay kagılууда. Kadimkidey canı menen denesi birgelikte tirilip yansarifuna min mavqifil hisab. Oşol esep kısap jayına karay jönöйт экен. Mahşar maydanına karay jönöйт экен. Mahşar maydanı ушундай жай, урматтуу мекендештер, esep kısap jayı Allah Taala mına oşol жерде akırkı esep kısaptı her bir insanga berүүчү. Her bir insanın başına ötkөн nersilerini oşol жерде esep kısabын айтуучу. Hazreti Umar paygambarыбыздын jakın dostu sahabalarının biri olgun Hazreti Umar aytat: "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Sizlerge esep kısap kelerden murda sizler sözsüz özüңөрдү esep kısap kalgıla deydi. Karasanızlar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mına oşol esep kısap jaydı mahşar maydan deydi ekemiz. Kıyamatta ikinci surnay çalınganda büt ölgön insanlar, ölgön jandıklar bardığı tirilip kayra şu Allah'ın esep kısap jayına orat. Esep kısap jayına özünün başına ötken emne olsalarga körсөтүлөт. Alar hiç tanalbayt, çanalbayt. Özlerine özün dalil kılıp, kolun küve kılıp, жерди küve kılıp, közün terisin küve kılıp, mına ушундай bir tak esep kısap bolot eken. Al жерге barışı aştaten, mutafarriqina. Al жерге top bolup barat dep Kur'an-ı Kerim bizge kabar berip atat. Esep kısap mahşar maydanına top bolup barat. فَآخَذْ ذَاتِ الْيَمِينَ إِلَى الْجَنَّةِ وَآخَذْ ذَاتُ الشِّمَالِ إِلَى النَّارِ. Yemi amal defteri oң tarafından berilgenlerge albatta alarga iyilik var. Amal defteri oң tarafından berilgender tüzdön tüz beyişke jol alат. Allah Taala beyişti alarga dayardap koygon. Al emi amal defterleri sol taraftan berilgenlerge jolu ötө tatal, mında insandın al tozoga karay bagıt alat. Her biri öz urmattуу agayын tuğanlar dua kılıp Allah'dan keçirim surap, Allah'dan tileşibиz керек eken. Uşul ahiretke barganda amal defterlerimiz oң jagынан berilişin Allah'a tileybiz. Estağfirullahal azim ve atubu ileyh. Estağfirullahal azim ve atubu ileyh dep Allah'ım meni keçire görgün. Allah'ım men günölerim keçire görgün. Towumdu kabul kıla görgün dep Allah'tan köp tileyt ekenmiz. Allah Taala bereşen zat, jomart zat, keçirimdүү zat, meyrimdүү zat. Bir insanın uhuttosunday günөөsü bolsa dagı çın ıklastan tova keltirip, kalima tavhid aytıp, kalima şahadat kalimasını aytıp, Allah'dan tilep, Allah'dan jakşılığın, keçirimin tilese sözsüz Allah'ın keçirimi bolot. Mına oşondoy, oşolle uçurda bul dünyada büt kılgan işlerin, ibadatın bir gana Allah'tan tilep, ibadatın bir gana Allah'a karay kılıp, İyyâke na'budu, bir gana sağa ibadat kılam, ve iyyâke nesta'in, bir gana senden jardam surayım, dep andan Allah'tın gana rahatçılığın negizgi maksatka koyup, başkalarga jardam bolsun, başkalardan bir jardam aluu bolsun, bari natijada Allah'tın ruhsatı menen bolup atat. Alar sebep bolup atat. Allah Taala mümkünçülük berip atat. Allah gana buga bir jol berip atat degen bir jakşı tilek menen jaşap, amal menen Allah'ın buyruklarını kıl degenin kılıp, kılba degenin kılbay. Oşolla uçurda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din dağı buyruklarını atkarıp, antken Allah Taala aytıp atat. Peygamber emne buyursa algıla, emneden tıyıl kılgan bolsa sizleri tıyılgıla dep atat da. Mına oşondoy bir amalga tatıktуу bolgon, oşondoy amalды jasagandardı Allah Taala sözsüz oşol amal defterin oң jagынан berip,
мындай адамдар ошол бейиш менен сыйланат экен, урматтуу агайын туугандар. Эми албетте ар бир инсандын башына салбасын капырдыкка өтүп кеткен болсо, Аллага ширк кошуп, Аллага шерик кошуп кеткен болсо, же болбосо амалы кабыл кылынбай, бүт жамандыктар менен өткөн болсо, алардын акыбети өтө оор. Алла Таала ахиретте аларды жазасын берип, ошол сол жагынан дептери берилгендерге кирип калат экен дагы. Мындайларды Алла Таала жазалап, тозогу менен тосуп алат экен. Карасаңыздар, бул дүнүйө биздин ахирет талабыбыз, даярдык талабыбыз. Же бейишке, же тозокко барыш ар бир инсандын өзүнө түздөн түз байланыштуу экен. Инсандарга ошол кыямат күнү махшарга карай инсан эсепке карай багыт алып атат. Махшар майданына карай инсандар жыйылып атат. Ошол жерде акыркы эсеп кысап, кимде ким эмне жасаган болсо ошонун акыбетин көрөт. Карасаңыздар, кимде ким аз болсо да, көп болсо да сөзсүз көрөт. Эмне үчүн барат экен? Лиюрау а'малахум. Кылган амалдарын көрүүсү үчүн. Кылган амалдар өзүнө көрсөтүлөт. Эч кандай ага күмөн болбойт, шек болбойт, танып кете албайт. Айтылгандай бүт нерсе ага күбөлүк берет. Бүт нерсе күбөлүк берет. Ай жазааха минал жанна авин нар. Албетте амалдардын акыбети, анын акысы бар, ал бейиш же тозок болуп эсептелет. Алла Таала аятта, башка аяттарда дагы буйруп атат. Ва ан лайса лил инсан илля ма саа. Инсанга Алла Таала ошол кылган ишинин гана бир натыйжасын берет дейт Алла Таала. Кимде ким кандай иш кылса, ошонун үзүрүн сөзсүз көрөт. Пайгамбарыбыздан дагы риваяттар бар. Кимде ким ошо көзгө көрүнбөй тургандай, Ибн Аббастан риваят айтылат, колуңду, алаканыңды ошол жерге, топуракка ушундай койгондон кийин колуңа жабышкан кыпындар, учкундар, мына ошончолук бир иш жасалса дагы, ошонун акыбети сөз кайтарылат экен. Ошонун акысы сөз берилет экен. Ошону аятта Алла Таала айтып атат: "Ли юрау а'малахум". Алла Таала ошол акысын берүү үчүн махшарда эсеп кысапка инсандарды топтойт экен. Hazreti Умардын сөзүн жогоруда сөз кылдык. Эсеп кысабык боло электен мурда ар бириңер өзүңөрдүн эсеп кысабыңарды кылып тургула дейт. Ар бир инсан өзүнүн эсеп кысабын кылып туруш ага милдеттүү экен, урматтуу мекендештер. Аяттын уламында Аллах буйурду: "Фаман я'мал мисқала зарратин зинатин намлатин сагиратин". Эми кимде ким кыпындай бир нерсе жасаса деп атат да. Муфассир Суюти айтып атат, кыпындай дегенде кичинекей бир кумурсканын салмагынчалык. Хайран яраху. Эгер ошол жакшылыктан болсо сөзсүз көрөт. Кыпындай бир жакшылык кылса дагы сөзсүз анын акысын, сообун, жакшылыгын алат экен да. Алла Таала ушунчалык адилеттүү зат, ушунчалык улуу зат, кыпындайга дагы акысын берет экен да. Динде, урматтуу момун мусулмандар, динде кичинекей нерсе деген түшүнүк жок да. Динде бүт нерсенин акысы берилет. Ал кичинекей болсун, чоң болсун, орто болсун. Садаканын дагы азы көбү деген өлчөм айырмасы жок, ал садакага кире берет да. Эгер бир жакшынакай жылмаюу дагы садака деген ислам дини. Көчөдөн кичине инсандарга бир зыян келип аткан ташты алып коюу дагы садака деген ислам дини. Ал эми садаканын көбү канчалык көп болсо ошончолук сооп деген ислам дини. Мына ошондой заррачалык же аз гана бир көлөмдөй жакшылык жасалса, сөзсүз акыбетин Алла Таала ага кайтарат экен, ага берет экен. Эгер суроо болсо кайрадан байланышсак болот, же болбосо SMS аркылуу дагы сиздерден келген суроолорго жооп бергенге аракет кылып турмакчыбыз. Эми жогоруда танапсисте бир суроо ушундай кайталанып дагы берилди. Соодада ушул айныса болобу деген, анан кийин инсандын назары тиеби, көз тиеби деген бир суроо айтылды. Жогоруда кайталап айттык эле, ушул соодада 3 күн ичинде малды, сатып алган малды кайра ээсине кайтарып бергенге болот. Андан кийинки учурлар
албетте келишимге байланыштуу. Ошол эки тарап эгер мындай малдын айыбы, кемчилиги чыгып калса кайтарам, мындай болуп калса кайра акчамды кайра алам дегендей бир эки тараптын бир суроолору келишим негизинде коюлган болсо ошого жараша жүрөт. Андан кийин соода көрбөй туруп, соода жүрбөйт, шариятта буну эсепке албайт. Же сөзсүз өкүл аркылуу соодалашыш керек. Намаз туурасында суроо бар экен, SMS аркылуу окуйлу. Жамаат менен намаз окуганда имамга ыктыда кылдым дегенден кийин Фатиханы айтыш керекпи дейт. Туура намазда имам менен намаз окуганда имамга ыктыда кылыш керек. Ал ниетте ыктыда кыласыз. Ниет кылганда ниет кылдым, айтайлы бешим намазын окууга. Мисалы ниет кылдым бешим намазын окууга, жүзүмдү кылдым кыблага, калыс Аллах үчүн ыктыда кылдым ушул имамга дейсиз. Андан кийин Фатиха сүрөсүн айтыш зарыл эмес. Ал имамдын Фатиха окушу сиздин окуганыңызга жетиштүү боло берет да. Сиз угуучусуз, имам окуучу. Имамдын окуганы сиздин окуганыңыз менен. Биздин Ханафи мазхабынын укук эрежеси ушундай, кайталап айтпаш керек. Сөзсүз үн чыкпай имамды гана угуш керек, урматтуу агайын тууган. Телефон байланыш бар экен, аны кабыл алайлы. Айт. Жакшыбы? Жакшы, айта бериңиз. Алла разы болсун сизден. Ар дайым эл кызматында аман болуп жүрөңүз. Рахмат, Сизге суроом бар эле. Мен кече жакында бир ай мурун түш көрдүм. Түшүмдө бир тоонун арасында жүрөм. Анан жалаң эле баягы пайгамбарлардын күмбөздөрү экен да, толтура пайгамбарлар бар. Анын арасынан басып кете алсам, бир үн чыкты асмандан. Бул Мухаммед пайгамбардын немеси, бул жака бурул деди. Ал карап туруп калдым. Карасам ушунчалык сулуу киши экен. Төрөлгөн жылы, анан өлгөн жылын жазып койду. Ошол түшүм боюнча. Анан өткөндө маны каша жеп аткан мертемен. Тазалап, түгөнгөндөн тазалап жейт го. Анан ошо жеп атсам, Аллах деген арабча жазуу түшүп калды да. Аны мен видеого тартып койдум соцкомо. Ошо манисин айтып берсеңиз, рахмат. Рахмат. Рахмат, урматтуу эжеке. Тилегиңизге да рахмат, Алла кабыл кылсын. Түш көрүү албетте түш, бирок биздин шариятта далил катары эсептелбейт, бирок түштү дайыма жакшылыкка жоруп туруу бар да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын түшүнө көрүнүүсү албетте шайтан пайгамбардын сүрөтүндө көрүнө албайт. Ошол эле учурда пайгамбарларды, пайгамбарыбыздын элесин же болбосо ошо сиз айткандай мына жакта бар экен пайгамбар, бул жакта деген маалыматтардын түшкө кириши бул өтө жакшы бир белги. Ошол тууралыктын, акыйкаттыктын жолунда экендигиңиздин белгиси. Ошол ниетиңизден арылбай көп пайгамбарга салават, саламдарды айтып, Алладан тилей бериңиз. Ар бир момундун, мусулмандын тилеги пайгамбардын түшүндө көрө билүү, пайгамбардын осиятын түшүндө уга билүү, анын сахабаларынын жолун түшүндө көрө билүү жана башка. Сиз аябай жакшы бир бактылуу түштөрдү да көп көрүшүңүздү Алладан тилей бериңиз, биз да дуа кылабыз. Андан кийин сиз айткан ошол белги туурасында айттыңыз. Аят деген сөздүн мааниси өзү белги. Алла Таала Курандын ар бир аяты окуган сайын Алланын белгисин көрсөтөт, Аллага алып барат бизди. Ал эми кандайдыр бир жаныбарлардан, кандайдыр өсүмдүктөрдөн, тамак аштан же суудан, асмандан, булуттан Аллах деген сөз кандайдыр бир белги көрүнүшү албетте ыктымал, мүмкүн. Бул Алланын өзүнүн белгисин көрсөтүү инсандарга бир сабак катары, ибрат, үлгү катары, эскертүү катары эсептеп, Аллага мактоол айтып, Алланын жолун жолдоп тура бериш керек. Жакшылыкка жоруш керек, урматтуу эжеке. Рахмат сурооңузга. Дагы байланыш бар экен, кабыл алайлы. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен бир кайрылып кеткен каналlardan SMS чыгып атат, кыздар менен таанышамындай деп чыгып атышат. Анан кийин бир SMS жазса, SMS жоготкула, чыгарбагыла деп неме кылды. Ошо кыздар менен таанышат, неме кылат, ошо бекерден күнөө болот дейм да. Ошо SMS чыгаргандан көрө башка туулган күн менен куттуктап койсо болсо жакшы болот эле дейм. Ошо
neler yaşlar bekerden o kızlar menен tanışıp, jaman jolga girgetmesin, dep neme kılabilirim. Oşoňa neme kılıp koysaňyz. Rahmat. Именно ошо каналдагы айтып коём, 7-нчи каналдан көпүрөөк чыгат, кыздар менен таанышсаң, ошо жоголуп чыгарбай койсо жакшы болот эле. Rahmat сурооңузга. Албетте, ар бир нерсе ниетке жараша да, урматтуу пир тууганым. Сиз айтканга да кошулам толугу менен. Көбүнчө ошо таанышам, телефонум мынау телефонго чалыңыз, жашымдайлар деп атап, кечке маал бир мезгилде, бир окумда, ол бир жатаар мезгилге жакынга калган сааттарда бул жакшы убакыт эмес. Андан кийин ниетке жараша албетте таанышып, баарлашып, ушу сүйлөшүп, жубайлар бири-бирин табат. Жаштар ошондой таанышып туруп, үйлөнөт, бири-бирин таанып билет деген жол албетте бул адал жол. Бирок ниетти таза кармап, туура максатта болуш керек да. Бүгүнкү күнү илим техника өнүккөн сайын инсандар бири-биринен узакташып кетип атат. Кошунан жакшы тааныбайт. Инсандар мурдагыдай карым катнашы алсырап кетти. Ар ким бир нерсенен шектенип, жашырынып турган заман, ачык айкындуулук мурдагыдай эмес. Ошондой эле инсандар тааныша да албайт да. Ошондуктан кээ бирлерде мындай таанышууга шарт түзүп берген дагы ортомчу болгондо жакшы да. Кур'ан-ы Каримде айтат, ошол эгерде бойго жеткендерди тез арада үйлөп коюу силердин ушул жакшы озыйпаңар милдетиңер дейт да. Кедейликтен коркпойсуң дейт. Алла Таала рызкысын сөзсүз берет дейт да. Жаштарды тааныштырып, табыштырып, үйлөп жайлап койгон эң жакшы. Бирок таза ниет, таза максат. Исламда арам жолдорго жол бербеш керек. Бирге жылдар бою, айлар бою, күндөр бою жүрүптүр деген бул туура эмес. Ошол мааниде андан кийин сиз айткан кедер реклама, ар бир телевидениянын өзүнүн рекламалык иштери бар. Аларга албетте биз көп кийлигишпей эле турайлы. Дагы байланыш бар экен, кабыл алайлы. Суроо SMS-те окуйлу. Шариятта окуп өкүл ата барбы дейт. Рахмат. Айта бериңиз, угуп атабыз. Алсын берейин. Айта бериңиз, угуп атабыз сизди. Мен 2 ай мурун таңамал сыртка чыкканда үйдөн чайымды узатып коюмду алама депчи, таңамал 4-5-терде чыгып, сууну крандан эшиктен узатып отурсам, аспанда мындай аппак жылтырайт, мындай шаркайган суу акканда ташка чагылып жалтырайт, ошондой болуп, мындай дейип асманга учуп кеткен да. Аны мен илими бар эжелерден сурасам, бирөөлөрү кот дейт, бирөөлөрү периште көрдүм дейт. Ошол эмне болушу мүмкүн деп сурайм элем эле. Рахмат, урматтуу эжеке. Таң казар туруп, ушул баамдат намазды окуп, дарат менен баамдат намазын окуп, Кудайдан тилеген өтө сооптуу мезгил, Кудайдын ырыскысы жааган мезгил, периштелер амин деп алкыш айткан мезгил. Ошондуктан таңкы ырыскынан кур калбай, таң заарда мына баамдат намазын окуп, эртерээк тура калып, эшикке чыгып, Кудайдын жараткан кереметине ыраазы болуп жүрүш өтө жакшы. Сиз муну жакшылыкка жоруңуз. Исламда мындай нерселер жадайым жакшылыкка жорулат. Кудайдан тилейт. Эгер жаман бир нерсени да көргөндөй болуп, көзүңүзгө, түшүңүзгө кире калса, аны дагы көп Кур'ан окуп, Кудайдан кечирим сурап, жолгон карманган жолду түздөп, кээ бир иштерди оңдоп, Алладан бир белги деп билиш керек да. Ошону жакшылыкка жоруңуз. Биз айтарыбыз ушул. Рахмат. Дагы байланыш бар экен, кабылдайлы. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен сизге бере турган суроомдун немеси мындай да. Мен 5 убак намазды окуймун да. Окуп бүткөндөн кийин сөзсүз аркасынан окубай калган намаздын тарздарын окуймун. Ошондо сөзсүз 4 ракат окуш керекпи, же 2 ракат, же 3 ракат эле окусам боло береби? Рахмат. Рахмат эжеке. Өткөн
окулбай калып өтүп кеткен намаздардын фарздарын гана окуйсуз, фарздарын гана. Анан кийин витр важип деген намаз бар. Мына куфтан намазы 4 рекат фарз, 2 рекат сүннөт, 3 рекат витр важип. Витр важиптин дагы казасын окуйсуз. Сиз туура эле кылып атыпсыз. Ар бир намазды окуганда убакыты кирген намазды окуп бүтүп, каза окуп койгондон аябай жакшы. Өткөн казаларды окуш керек. Эгер көп, саны көп болуп кетсе, эң биринчи казам же эң акыркысы деп иретти ошентип ниет кылып окуганда жакшы. 4 рекаттуу намазды казаны ниет кылсаңыз 4 рекат окуйсуз. Эгер баамдатты каза кылган болсоңуз 2 рекат фарзын окуйсуз. Шам намазынын фарзын каза кылсаңыз 3 рекат окуйсуз. Мына ушундай витр важип болсо 3 рекат окуйсуз дегенде каза кылган намазыңыздын рекатыга карап казасын да ошону менен бирдей кылып окуйсуз, урматтуу эжеке. Рахмат. Дагы байланыш бар экен, кабыл алайлы. Айта бериңиз. Алло. Ургап атабыз сизди. Саламатчылык айта бериңиз. Мен сихара намазды туура кантип окуу билейин дедим эле. Кайсы намазды? Мисалы, сихара. Сигара. Мисалы, суроода бир балага турмушка чыкса болбойбу деп ошол Аллахтан сурап тилектен алса сихара намазын аят кылып берет деген чүмбү? Рахмат. Рахмат эжеке. Намаз, бу нафил намаз болуп эсептелет, сиз айткан намаз. Аны кадимкидей эле 2 рекат окуп, ошондо истихара намазы деп ниет кылып, анан эмне тилесеңиз тилегиңизди айтып, ошондой дуа кылсаңыз, Кудайым буйурса сөзсүз тилегиңизди кабыл кылат. Мунун убагы ошол болгону күн чыкканда, чак түштө, асир шам арасында нафилдер окулбайт, андан башка убакытта окуп Кудайдан тилей бересиз. Бул Алладан жардам сурап, Алладан бир жакшылык тилеп, кылына турган алдагы иштердин жеңилдигин Аллахтан сураган нафил намаздардын катарына кирет да. Рахмат. Андан кийин да суроо бар экен. Ассаламу алейкум. Аялың катуу кызганса кайсы дуаны окуш керек дейт. Туура, урматтуу агайын туугандар, жүйөлүү себеп болсо, шариятыбыз дагы ошо кызганууга себепти туура көрөт. Эгер ошого себеп болсо. Эгер себеп жок эле, кызгануу дагы бул жубайлардын арасындагы бир келишпестиктин келип чыгышына, бир бактысыздыкка себеп болот да. Ошондуктан жубайлар арасында жүйөлүү себеп болмоюнча кызганганга орун бербеш керек. Ишеним бекем болуш керек. Ак нике менен никеленгенден кийин жубайлар бири-бирине бекем ишениш керек. Кандайдыр бир далил, кандайдыр бир белги шек болуп калган болбосо, ал ишениш керек. Анан курулай кызганганда күнөө, анан дуасы албетте өзүңүздүн эле билген дуаңызды окуп, кулаузу бираббил фалак, бираббин нас сүрөлөрүн окуп, Алладан ошол кызганганын кызганчынан сактагын. Аллахым мени жаман бир хасаттан, өзүмдү башкага кызганчаак болуудан сактагын деп Аллахка көп тилеп, өзүңүздүн эле ниетиңизде дуа кыла бересиз. Алла Таала тилектерди кабыл кылат буюрса. Дагы байланыш бар экен, кабыл алайлы. Айта бериңиз. Угуп атабыз сизди. Саламатчылык. Мен апам Москва шаарында иштеп жүрүп, ана өзү бир жака кыйша бир кол иштебей калды да, декабрь айындачы. Анан кийин 5 айдан кийин дагы ошондой кайталап атат да. Анан молдо октайлы деп ошол Москвадагы мешитке алып барса, бир тажик молдо бар экен. Анан кийин ал айтыптыр, буга жин кирип алыптыр. Азыр окусам күлөт, каткырат. Андан көрө үйүңөргө барып окуп, эме кылам, жинди чыгарам дептир. Анан ошол акча сураптыр, анан 8.000 рубль бересиңер депчи. Анан апам Кыргызстанга келген. Ошого азыр кандай молдо окутсак болот айтып коёсузбу? Рахмат. Рахмат эжеке. Туура инсанга жиндин таасири болуп калышы мүмкүн.
Jin insanga jin шайтан зыян берип калышы мүмкүн, ошо инсандын денесин колдонуп алышы мүмкүн. Ошондуктан мунун дуасын билген атайын эл арасында да таанымал болгон, белгилүү болгон таква молдолор, дуа кылган молдолорго барып окутуп, ошолордун ошо жин чыгаруунун илимин да билгендер бул жакшы жол таап берет да сизге. Муну атайын расмий мечиттерге барып, расмий имамдардан сурап турсаңыз, ошолдон жакшы жоопторду аласыз дейм. Анан кийин негизи инсанды көбүрөөк окутуш керек. Сиз атаңызды ошол окутуп, дем салдырып, молдого апарып дем салдырыш керек. Көп дем салдырыш керек. Алла Тааланын ар бир аяты шыпа, Куран аяттары менен дем салдырып, Ясин окутуп, Чилиясын кылдырып дем салдырыш керек да. Мына ошондо шайтан жин качат. Шайтандын качат. Анын тилин билген молдолордон дагы атайын сураштырып тапсаңыз болот. Туура молдого кайрылышыңыз керек. Анан окуганга акчаны мынча бер деген туура эмес. Алла Таала аятта вала таштари би аятиллахи саманан калилан деп буйрат. Алланын аяттарын аз акчага алмаштырбагыла дейт. Алланын шариатын акчага алмаштырып сатпагыла дейт. Ошондуктан биз каршыбыз, туура эмес. Акчалай баалагандык туура эмес да. Көңүлдөн чыккан садака кылып, бир ыраазычылык иретинде белек кылып, жардам кылып берген ал уруксат нерсе, же болбосо атайын окугандыгы үчүн, туруктуу окуткандыгы үчүн, убагы сарпталгандыгы үчүн ошо убагыга төлөгөн болот. Ал эми окуганда мынча өрө менен окуйм деген бул туура эмес. Андай молдого барбай эле ошол туура баалабаган жакшы таква молдого барып ошол окутканыңыз жакшы деп сизге кеңеш беребиз да. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум. Ит улуганды кандай түшүнсө болот дейт. Эми ит дагы ушу шайтанды көрөт деп айтылат. Жаныбарлар шайтанды көргөнгө ушул ыкчамыраак инсанга караганда сезимтал келет дейт. Анан негизи иттин бул Алла Таала жаратылышынан улуй турган өзгөчөлүк берген да. Муну сиз ага кабатыр болбой эле, ага кыжалат болбой, жакшылыкка эле тилеп, Кудайдан жакшы дуаларды тилеп тура бериш керек. Иткеде ошол бир жамандык сезсе, сырттан карышкыр келет экен, билсе ошого улуйт, айлананы сак кылып карап туруп коюш керек деп ойлойбуз да. Рахмат. Андан башка бир суроо бар эле. Суроо бар. Өкүл ата шариятта барбы деген суроо келди эле жогорудагы. Өкүл ата, урматтуу агайын туугандар, шариятта өкүл ата жок. Өкүл ата каада, салтта элдин, ошо кыргыз элинин наркы наслинен келип чыккан бир салт болуп эсептелет. Эми мунун зыяны барбы десе, албетте зыяны бар деп айтпайбыз. Мунун жакшы жактары кандай десе, албетте жаштар өзү мындай сыйлаган, урматтаган кеңешин угуп жүрөйүк деген адамдарды өкүл ата өкүнене кылып, ушу дос катары карым катнаш кылып жүрөлү деген бир мамиле катары бир салт деп айтабыз. Бул ошо жаштардын туура жолдо жүрүшүнө, жакшы кеңешин айтып турганга өзүнүн орду бар. Кээде эле бизге айтылып калат, атайын бир пайда үчүн өкүл ата тутуу, бир мансап үчүн өкүл аталарды кармоо деген бар. Бул туура эмес. Эгер андай маанилүү өкүл ата өкүленеге ниет кылса, бул Алла да көрүп турат. Андай маанилүү болбош керек. Өкүл ата өкүлене калыс, сыйлаган адамдын кеңешин угуп жүрөлү өкүл ата деп жүрсө, ал эч качан өзүнүн атасын же өзүнүн энесинин ордун албайт. Ал бир кеңеш катары, улуу ага, улуу эже катары бир өкүл катары гана эсептелген жакшы жактары бар деп айтабыз да. Урматтуу агайын туугандар, ушул жерде сабагыбызды жыйынтыктай турайлы буюрса. Сиздер менен бүгүн Зилзал сүрөсүнүн тафсирин чечмелеп сөз кылдык. Кийинки сабакта буюрса Адият сүрөсүнөн сөз кылабыз. Ошондой эле сиздер менен түз эфир аркылуу баарлашып, сиздерден келген кайрылуу суроолорду SMS байланыштарга жооп бергенге аракет кылабыз. Айрым суроолорду кийинки сабагыбызда да кененирээк айтып бергенге убада беребиз буюрса. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.